Аскар Мааткабыл Салымбеков бир жакшы ой баштаган пикир. Көп кишилер менен жолугуп сүйлөшүп, ошол кишини сүйлөшүп, муну мыйзам чегинде тыйбасак элди тыя албайбыз. Иретке коюп коюшубуз керек да. Жанакы бул деле бир чоң көйгөй болуп калды. Жанакы никап, дават сыяктуу эле тойдун да чеги болот да. Биз көп эле жерге барып атпайбызбы? Аскар Мааткабыл жакшы бир ойлорду айткан да. Коом бардык нерсени ирети менен, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек да. Ошондо туура болот деген ойдомун. Эми бул жерде аксакалдар көбүрөөк роль ойнойт да. Баарыбыз эле билебиз да, жанагы өлүм болгондо, той болгондо айылдагы аксакалдар чечип коет көп учурда. Анан кийин чында түшүндүрүү иштерин алып барыш керек. Азыр жаштарыбыз абдан жакшы, мен көрүп атам. Жок, биз аз эле мындай кылабыз деп баягы практикалык мышлениясы жакшы да. Ушу жаштарды көбүрөөк угушубуз керек. Анан мамлекет менимче катуураак чараларды көрүш керек. Биз дагы карап, может быть, штрафтарды көтөрүп салсакпы деген оюм бар. Антип баарыбыз кошулуп баягындай бир муштумдан болуп туруп кылбасак, бул эми көп баягы жылдар бою келаткан биздин баягы көнүп алган көнүмүш адаттарыбыз да анан бир күндө эле оңдошу өтө оор болот да. Той маселеси чынында бүгүнкү Кыргызстандын курумчулугунун күн тартибинде бир татаал маселенин бири да. Маселен колунда бар адамдар кенен той шан шөкөт менен бере турган болсо, албетте өзүнүн укугу деңизчи. Бирок каражаты ченелүү, чамазы чектелүү айрым жарандарыбыз дагы жада калса кредит алып той берип аткан учурларды мен ойлойт элем, бул өтө жакшы көрүнүш эмес депчи. Андыктан мүмкүн учур келгендир. Буну дагы мыйзам менен бир нукка салып, бир иретке келтире турган, элди кыйнабай турган, ашыкча ысырапкорчулук болбой турган жагдайда деп ойлойм. Сизде кандай сунуш бар ошол тууралуу? Балким мыйзам менен тыйыш керекпи? Азыр эми мыйзам демилгечилери менен сүйлөшүп көрөйлүчү. Анан сунуштар болсо керек. Жалпы жонунан негизи эле ысырапкорчулукту мен туура деп баалабайт элем, негизи эле. Чынында той тупурдун бүгүнкү күндө көп дем алыш күндөрү баары эле той деп жөнөп атпайбы? Ошон үчүн эми ал канча деген чыгым, ал жерден ысырапкорчулук дагы аябай көп. Ошон үчүн менин оюм бул боюнча түз эле көз караштамын да. Эми эртеби кечип азайтышыбыз керек. Бир атаңдашып билесиздер, тойго да той өткөзүш үчүн да кредит алып атат, башка карыздарды да алып атат. Анан убакытта кетип атпайбы башкалардынчы? Ошо мен ойлойм да, акырындык менен бул той тупурду мына керектүү учурларда гана өткөзбөсө, бардык азыр кичинекей бирдеке болсо да ошого да той өткөзүп атышат да. Кыргыздарда той аш деген болуп келген, кантип жөнгө салыш эми билбейм. Ана бүгүнкү күнү ошол Кандай ойлойсуз, негизи эле жөнгө салыш керекпи же эркине коюп коюш керекпи? эми президентибиз буга чейин 2 жыл мурун дагы ошол ысырапкорчулукту токтотобуз, той ашты азайтабыз деп айтты эле. Бүгүнкү күнгө чейин токтобой эле ошол кыргыздын салты менен келатат да. Анан кандай токтотуш керек, эмне кылыш керек, аны элдер өздөрү чечпесе, аны биз эми бир мыйзам менен же бир бөлөк күч менен токтото албайбыз да. Сиздин жеке сунушуңуз кандай? Ошол той аштарды токтотуу боюнча кандай сунуш айтат элеңиз? Эми мен деле ошол той аштын аз болуп, ысырапкорчулук аз болсо жакшы болот эле деп ойлойт элем. Анан эми бүгүнкү күнү баягы колунда бары дагы жогу дагы намыстанып той аш өткөрөбүз деп аракет кылып атпайбы? Ошондуктан бүгүнкү күнү кыскартканга туура да.